Комфорт зонасынан чык, жашооңду өзгөрт. Брайан Трейси. Экинчи бөлүм. Баштаарда мурун жакшылап даярдан. Сиздин жөндөмдүүлүгүңүздүн деңгээлине карабастан, сиздин потенциалыңыз өмүр бою жетишкендигиңизден жогору болот. Жумушту баштоодон мурун колуңузда бар нерсенин бардыгы жөнүндө ойлонушуңуз керек. Ушундай даярдык өзүңүздү жеңип, создуктурбай кыска убакыттын ичинде көп нерсени бүтүрүүгө жардам берет. Толугу менен даярдалган адам жебеси менен тартылган жаага окшош. Кийинки жылдары сиз таң калыштуу нерселерди жасайсыз. Сиз үчүн эң баалуу болгон нерселер менен күрөшүү үчүн болгону гана психологиялык дем берүү керек. Тамак жасоого керектүү нерселердин баардыгын даярдагандай, мисалы кайсы бир тамакты жасайын десеңиз, сизге керектүү ингредиенттерди столдун үстүндө жайгашып, этап менен бириктире баштайсыз. Биринчи жумуш ордуңузду тазалап, керек болсо баардыгын жакын жерге столго өткөрүп бериңиз. Тапшырманы аткаруу учурунда сизге керектүү болгон маалыматтарды, отчетторду, деталдуу сүрөттөмөлөрдү, документтерди жана жумуштагы материалдарды чогултуңуз. Отургучка өзгөчө көңүл буруңуз. Ал аркага жана буттарга ыңгайлуу абалда тургандай болуп коюлушу керек. Ыңгайлуу иш орду. Эң жогорку өндүрүмдүүлүк менен иштегендер өздөрүнө жаккан жумуш ордун түзүүгө аракет кылышат. Канчалык таза жана тыкаан болсо, баштоо ошончолук оңгой. Баары тыкаан жана туура тартипте жайгаштырылганда иштөө маанайы тезирээк келет. Жумуштун прогресси. Канча жазылбаган китептер, колдонулбаган диссертациялар, жашооңузду өзгөртүү боюнча аткарылбай калган чечимдер жана ушулардын баардыгын алдын ала даярдануу учурунда жасаган биринчи кадамдын жоктугунан. Американын ар кайсы бурчунан адамдар Лос-Анджелеске фильмдин жакшы сценарийин жазып, Голливудтагы студиясынын биринде сатуу максатында келишет. Алар эмгек акысы аз жумушка орношуп, ийгиликке жетүүнү кыялданып, бир нече жыл бою ушинтип жашашат. Күндөрдүн биринде Лос-Анджелес Таймс гезитинин кабарчысы Уилшир бульвардын борборуна түшүп, жанында жүргөн адамдарды токтотуп аларга суроо берди. Сценарийиңиз кандай жүрүп жатат? Төртөөнүн ичинен үчөө дээрлик даяр деп жооп берди. Бул дээрлик даяр деген баштала элек дегендей угулду. Кыялга умтулуу. Даярдык иштери бүткөндөн кийин тезинен ишке киришүү керек. Ишти баштаңыз. Канчалык оор болсо дагы биринчи кадам жасап баштаңыз. 80% туура кыл, калганын кийинчерээк оңдо деген принцип менен колдоном. Маарага чуркап апарып, сиз менен учурашып жатканыңызды билиңиз. Биринчи жолу, экинчи же үчүнчүсүндө кемчилигиңиз болот деп үмүттөнбөңүз. Ийгиликке жетүү жолунда жеңе турган эң жаман душмандар бул жөндөмдүн жоктугу эмес, биздин шектенүүлөрүбүз жана аны коштогон ийгиликсиздик, коркуу. Ички жиндерди жеңүү иш аракеттер менен гана болот. Эмерсон жазгандай, корккон нерсеңди кылсаң, ошондо коркуу сезиминен кутулсаң болот. Улуу муз үстүндөгү хоккейчи Уэйн Грейтски бир жолу 100% өткөрүлбөй калган соккулар бутага жетпей калат деп айткан. Даярдыктарыңыз бүткөндөн кийин терең дем алып, жумушка киришиңиз. Калгандардын баардыгын биринчи кадамдан баштаңыз. Кайраттуу иш аракеттерди жасаңыз жана мындай кайраттуулукка жетүү үчүн сиз өтө эр жүрөк адамдай мамиле кылыңыз. Биринчи кадам. Сизге керектүү нерселердин баардыгын даярдап, тыкаан жайгаштырган столго отуруп, жумушка даяр экениңизди билдирген позицияны алыңыз. Түздөнүңүз, креслону өзүңүзгө ыңгайлуу кылыңыз. Өзүңүздү квалификациялуу, жигердүү жана жогорку өндүрүмдүү жумушчу катары эсептеңиз. Жакшы, эми жумушка кирели деп айтыңыз. Жумушка кирип, аны бүткөнчө иштеңиз. Баканы жут. Үйдөбү же жумуштабы столуңуз же кеңсеңизби жакшылап карап чыгыңыз. Өзүңүзгө мындай шартта кандай адам иштейт? Жумуш ордуңуз канчалык таза жана тыкаан болсо, сиз канчалык позитивдүү болосуз? Ошончолук жемиштүү жана ишенимдүү сезилет. Бүгүн чечиңиз, кечиктирбеңиз. Столуңузду же кеңсеңизди иретке келтирүүнү чечиңиз. Бардык нерсени эң сарамжалдуу жана эффективдүү жол менен уюштуруңуз. Жумушка келген сайын ага толугу менен даяр экендигиңизди сезип туруңуз. Алдыга этап менен жылыңыз. Кичинекей мүмкүнчүлүгү бар адамдар аракетин бир нерсеге толугу менен жана талыкпай жумушаса, көп нерсени жасайт. Бардык жолдо бир эле убакытта өздөштүрүү өтө кыйын, бирок кадам менен бардыгын. Эгер сиз оюңузду тапшырманын масштабынан алып салып, азыр жасай турган кичинекей бөлүгүн көңүл бурсаңыз, бака чоң болгондо бир кесим жеген жакшы. Лоа Цзы жазгандай, 1000 ли саякатты бир кадамдан башта. Бул өзүн өзү жеңип, бизнеске киришип, аз убакыттын ичинде көп нерселерди үйрөнгөндөр үчүн сонун стратегия.
Кеңири масштабтагы тапшырмаларды аткаруу үчүн жолдун кийинки бөлүгү бүгүлүүнүн тегерегинде ачылат деген толук ишеним менен ар бир кадамды жасоо керек. Сиз секирсеңиз коопсуздуктору пайда болот деген сонун кеңешти эстен чыгарбаңыз. Көрүнүктүү жашоо же карьера этап менен куралат. Ар бир тапшырманы тез жана сапаттуу аткарып, андан кийинкисине өтүү керек. Каржылык көз карандысыздыкты, ай сайын бир аз сумманы, ден соолукту чыңдоону, тамак ашты болгон кичинекей чектөөлөрдү жана күндөн күнгө бир нече көнүгүүлөрдү жасоо менен жетишилет. Максатка карай биринчи кадам, андан кийинкиси кайра кадам таштап, өзүңүздү жеңип, укмуштуудай иштерди жасай аласыз. Ушул убакытка чейин калтырган ар бир тапшырманы же долбоорду тандап, ага жетүү үчүн жасала турган кадамдардын тизмесин түшүрүңүз. Биринчи кадамды токтоосуз жасаңыз. Айрым учурда жөн гана отуруп, тизмедеги бир нерсени толуктоо керек. Андан кийин дагы бир кадамдан, андан кийин дагы тизмени аягына чейин жасаңыз. Убакыттын өтүшү менен жетишкен натыйжаларга таң каласыз. Квалификацияны жогорулатуу. Ийгиликке жетүүнүн бир ишенимдүү жолу бул кандай гана жумуш болбосун, сиздин күтүлгөндөн маанилүүрөөк жана сапаттуураак кылып көрсөтүү. Кесиптик өнүгүү бул жеке өндүрүмдүүлүк негиздеринин бири. Жумуштун мыкты аткаруу үчүн керектүү ыкмаларды өздөштүрүңүз. Баканын белгилүү бир түрүн канчалык жакшы жегениңиз, анда бул иш аракетке сүңгүп кирип, аны аягына чейин чыгарууга оңой болот. Адамдардын ишкерлик кылгысы келбеген себеби көбүнчө ишенимдин жоктугу, өзүн төмөн сезгендиктен жана кырдаалга жөнгө салуу жөндөмдүүлүгүнөн күмөн санагандыгынан болот. Келишет, бирок өздөрүн төмөн сезишет. Андыктан иш аракеттин негизги багыттары боюнча квалификацияны дайыма жогорулатыңыз. Эсиңизде болсун. Бүгүн канчалык деңгээлде мыкты болсоңуз дагы, сиздин билимиңиз жана тажрыйбаңыз тездик менен эскирип баратат. Баскетбол боюнча машыктыруучу Пэт Рейли жакшырууга умтулууңузду токтотсоңуз, сиз дароо начарлай баштайсыз деген. Окууну токтотпогула. Убакытты башкаруунун эң пайдалуу ыкмаларынын бири жеке жана кесипкөй негизги жөндөмдөрдү өнүктүрүү. Бул убакытты үнөмдөйт. Ал эми башка милдетти канчалык мыкты аткарсаңыз, ошончолук аны моюнга алууга умтуласыз. Ошончолук күч-кубат жана шыктануу болот. Жумушту мыкты аткара ала тургандыгыңызды билип туруп, аны кийинкиге калтырбай, башка жагдайларга караганда тезирээк жана сапаттуу бүтүрүңүз. Жада калса, бир аз көлөмдөгү маалымат же дагы бир кошумча жөндөм сиздин ишиңизди кыйла жакшырта алат. Өзүңүздүн квалификациялуу адистигиңиздин деңгээлин аныктап, туруктуу кесиптик өнүгүүнү пландаштырыңыз. Үзгүлтүксүз билим алуу бул ишенимдүүлүктүн көптөгөн тармактарда ийгиликке жетүүнү каалагандар үчүн минималдуу талап. Ар кандай чөйрөдөгү алсыздык же жөндөмдүн жоктугу сизди артка тартып кетпесин. Бардыгын үйрөнсө болот жана башкалардын колунан келген нерсени өздөштүрсө болот. Биринчи китебимдин үстүнөн иштей баштаганда эки эле манжам менен тере алам деп кыйналдым. Көп өтпөй мен сокур ыкмалар менен терүүнү үйрөнбөсөм китепке чыдай албай турганымды түшүндүм. Андан кийин окуу куралын сатып алып, компьютериме орнотуп, күн сайын жарым саат машыгып жаттым. 3 айдан кийин мен мүнөтүнө 40-50 сөз терип жаттым. Бул кошумча чеберчилик мага ондогон тилдерде жарык көргөн 40тан ашуун китеп жазууга мүмкүнчүлүк берди. Эң сонун нерсе, өндүрүмдүүлүктүн жогорулатуу боюнча бардык көндүмдөр жакын эле арада. Керек болсо сиз сокур ыкма менен терүүнүн, компьютерде кесипкөйлүк менен иштөөнү, чеберчилик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү жана келишимдерди түзүүнү, теңдешсиз болууну үйрөнөсүз. Эл алдында сүйлөө же жазуу чеберчилигин өздөштүрөсүз. Каалаганына ээ боло аласыз. Сиз бул жөндөмдөрдүн каалаганына ээ боло аласыз. Эң негизгиси туура чечим чыгаруу жана аны артыкчылык менен аткаруу. Чеберчиликти өндүрүүгө 3 кадам. Биринчиден, күн сайын жок дегенде 1 сааттан сизге керектүү темадагы китепти жана журналдарды окуңуз. Муну эртең менен эрте туруп жасасаңыз жакшы. Алынган маалымат сизге жемиштүү натыйжалуу иштөөгө жардам берет. Экинчиден, бардык пайдалуу курстарга жана семинарларга, сабактарга катышыңыз. Өз ишиңизге байланыштуу жолугушууларга катышыңыз. Анда сиз өз ишиңиз үчүн пайдалуу нерселерди билесиз. Шашпай отуруп жазууларды жазып алыңыз. Окуу программаларын жана аудио жазууларын сатып алгыла. Өз тармагыңыздарда эң билимдүү жана компетенттүү адистердин бири болууга өзүңөрдү арнагыла. Үчүнчүдөн, унааңызда бара жатып программалардын аудио жазууларды, китептерди угуңуз.
Орточо айдоочу жылына 500 миңге чейин унаа айдайт. Бул сааттарда окуу процессине айландырыңыз. Жолдо баратып окуу программаларын угуу менен сиз өзүңүздүн тармактагы эң акылдуу, дасыккан жана эң көп маяны алган жумушчулардын бири боло аласыз. Канчалык көп нерсени үйрөнсөңүз жана канчалык көп билсеңиз, ошончолук өзүңүзгө ишенимдүү сезип, ишти даярдык менен баштайсыз. Квалификацияңыз канчалык жогору болсо, ишиңизди өркүндөтүүгө дагы ошончолук көп мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Окуу менен сиз кесиптик билим берүүнүн чегин кеңейтиңиз. Бул процессти дененин булчуңдарынын чыңдоого арнаган физикалык көнүгүүлөргө салыштырса болот. Машыгуу акыл үчүн гимнастика. Анын негизинде интеллектуалдык булчуңдар чыңалат. Канчалык тез жана алыска бара аласыз, өзүңүздүн кыялыңызды орноткон чек аралардан башка бул жерде чек жок. Ушул күндөн баштап өзүңүздү тарбиялоо менен алектениңиз. Өмүр бою студент болуп, квалификацияңызды жогорулатыңыз. Кесипкөй адам үчүн мектеп эч качан бүтпөйт. Өздөштүрүү менен ылдамдыгыңызды жана иштешиңизди бир топ жогорулатуучу негизги көндүмдөрдү аныктаңыз. Өз тармагыңыз боюнча алдыңкы адис болуу үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү өөрчүтүңүз. Максат коюп, план түзүп, ушул көндүмдөрдү жана жөндөмдөрдү калыптандырып өркүндөтө баштаңыз. Ар бир ишиңизге эң мыкты натыйжаларга жетүүгө аракет кылыңыз. Өзгөчө талантыңызды колдонуңуз. Жумушуңузду жасаңыз, бирок аны менен чектелип калбаңыз. Сиз мыкты адамсыз. Сизде дүйнөдө жашап өткөн адамдардын бардыгынан айырмаланган өзгөчө бир белгиңиз бар. Башка бир жерде сизди уюмда атүгүл тармакта саламаттуу адам кылууга багытталган тирүү бакалар секирип жатышат. Сиз жасай албаган же кыла албаган бир дагы нерсе жок. Алар сизге өзгөчө баасын берет, сиздин көзүңүздө дагы, башкалардын ою боюнча дагы. Сиз уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүңүздү аныктап, аларды өркүндөтүшүңүз керек. Акча табуу жөндөмдүгү. Каржы жагынан алганда сиздин эң баалуу активиңиз бул сиздин акча табуу жөндөмдүүлүгүңүз. Бул билимиңиздин жана тажрыйбаңыздын курчуп турган чындыкка колдонуу менен өз жашооңузга 10 миңдеген доллар инвестиция салуу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул башка жумуштарга караганда тез жана ийгиликтүү тамак жегенди үйрөнүү, конкреттүү айрыкча семиз бакаларды жегенди үйрөтөт. Жоготушу мүмкүн. Адам өзүнө таандык болгон нерсенин бардыгын жоготушу мүмкүн. Үй, унаа, жумуш, банктагы эсеп, бирок акча табуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болсо, анын бардыгын кайтарып бере алат. Өзүңүздү уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүңүздү дайыма баалап туруңуз. Сиз өзгөчө эмнени жакшы билесиз? Сиздин күчтүү жактарыңыз кандай? Эмне кылып жатасыз? Башкаларга караганда канча жеңилирээк? Мурунку тажрыйбаңызды изилдеп, ишиңизде жана жашооңузда ийгиликсиз эмнеден көбүрөөк аныктаганды талап көрүңүз. Мурдагы менюңузду түзгөн эң укмуштуу бакалар кайсылар? Сүйгөн ишиңизди жасаңыз. Адам өзүнүн жаратылышында эң жакшы билгенин жасаганды жакшы көрөт. Сизге кайсы көбүрөөк жагат? Бакалардын кайсы түрлөрү сиз үчүн эң даамдуу болот? Эгер сиз башкаларга караганда бир нерсени жактырсаңыз, анда ага талантыңыз бардыр. Өзүңүздүн алдыңыздагы эң маанилүү милдеттердин бири бул чындыгында сүйгөн ишиңизди түшүнүү, аны чын жүрөктөн жана абдан жакшы аткарууга аракет кылуу. Жумуш чөйрөңүздү жакшылап карап көрүңүз. Башкалар сизди эмне үчүн макташат? Анын натыйжасында эмне көбүрөөк таасир этет жана алардын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат? Ийгиликке жеткен ар бир адам кайсы жумуштан көбүрөөк ырахат алып, эмнени мыкты жасаарын билишет. Алар өз бизнесин билишет жана ага толугу менен көңүл бурушат. Бул алардын өндүрүмдүүлүгүн кыйла жогорулатат. Ар дайым өз күчүңүздү жана потенциалыңызды өнүккөн жөндөмдүүлүктөрүңүз аркылуу өзгөчө натыйжалуу боло турган жана олуттуу пайда алып келе турган негизги маселелерге жумушаңыз. Бардык тапшырмаларды аткара албайсыз, бирок өзгөчө күчтүү боло турган кичинекей бирок маанилүү нерсени жасай аласыз. Төмөнкү негизги суроолорду өзүңүзгө дайыма берип туруңуз. Мен чындыгында эмне кылып жатам? Жумушумдан эмне көбүрөөк? Буга чейин менин ийгилигиме эмне өзгөчө жардам берди? Лотереядан көп сумма утуп алгандарды элестетип көрүңүз жана акча жөнүндө ойлонбоңуз. Акыркы сүйүктүү ишиңизди жасоого мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кайсынысын тандайсыз? Маанилүү тапшырмаларды мыкты аткарууга жардам берүү үчүн өз алдынча иштөө планын иштеп чыгыңыз. Бардык көңүлүңүздү жана убактыңызды өзүңүз артык көргөн жана мыкты иштей турган иш аракетке жумшаңыз. Бул сиздин чыгармачылыгыңызды ачуунун жолу. Бардык ойлоруңузду, алдыдагы тапшырмаларыңызды топтоңуз. Күн нурлары Фокска келтиргенге чейин күйбөйт.
Учурдагы кесиптик деңгээлиңиз менен алдыга койгон максаттарыңыздын ортосунда жок дегенде бир олуттуу тоскоолдук болот. Аны жеңишиңиз керек. Сиздин милдет бул эмне экендигин так аныктоо. Сиз алдыга умтулууга эмне тоскоол болуп жатат? Сиздин ылдамдыгыңызды эмне чектеп жатат? Каалаган жериңизге жетүү мүмкүнчүлүктү азайтабы? Эмне үчүн ылайыктуу бакаларды жеш кыйын? Эмне үчүн максатыңызга жеткен жоксуз? Бул жеке натыйжаларды жакшыртуу үчүн өзүңүзгө бере турган эң маанилүү суроолордун айрымдары. Кандай болгон күндө дагы ишти ылдамдыгына дагы сапатына дагы кандайдыр бир фактор тоскоол болууда. Сиз көйгөйлөрдү кылдааттык менен талдап, чектөөчү факторлорду аныктап, бүт күчүңүздү жана билимиңизди топтошуңуз керек жана ушул тар жол менен кетүү керек. Сизге эмне тоскоол кылат? Чоң же кичине болгон ар бир тапшырмалардын иштин ылдамдыгын жана сапатын ар дайым чечүүчү факторлор болуп саналат. Андыктан бардык талантыңызды, иш аракетиңизди бир негизги багытка топтоп, бош убактыңызды жана жөндөмдүүлүгүңүздү жемиштүү пайдаланууга аракет кылыңыз. Көптөгөн факторлор тоскоол болушу мүмкүн. Жардамга муктаж болгон адамга же чечимге, зарыл ресурстардын жетишсиздиги, уюмдун алсыздыгы жана башка көптөгөн нерселер. Албетте, тоскоолдуктар бар жана аларды издөө керек. Мисалы, компанияңыздын максаты негизги кардарларды тартуу жана сактап калуу. Кардар канчалык көп болсо, киреше ошончолук тез өсүп, уюм өнүгөт. Бирок ал ар кандай ишкана сыяктуу эле өзүнүн тар тыгынына ээ. Айталы, маркетинг же сатуу тутумунда же менеджерликтин ишин уюштурууда. Анын сырткары атаандаштар, кардарлар, рыноктогу конкуренциясы ийгиликке тоскоол болушу мүмкүн. Бул факторлордун бири компаниянын максаттарына жетүүсүнө, кирешелүүлүктү жана анын гүлдөп өсүшүнө эң чоң таасир этет. Кайсынысы? Аны аныктап жок кылуу керек. Чектөөчү факторду туура аныктап, ага күч аракет жумшаса, адатта ар кандай процесс башталышы мүмкүн жана бул өтө кыска убакыттын ичинде жасалат. 80-20 эрежеси. 80-20 эрежеси максатка жетүү процессин гана эмес, тоскоолдуктарды жоюу процессине дагы тиешелүү. Экинчисине караганда колдонулган бул эреже чектөөчү факторлордун 80% ички экендигин билдирет. Алар сиздин жеке сапаттарыңыз, жөндөмүңүз, адаттарыңыз, шыгыңызга же сиз иштеген компанияга камтылган. Тышкы факторлор атаандаштар, соодагерлер, өкмөттөр. Алар сизге жана сиздин компанияңызга болгон тоскоолдуктарынын 20%-ын гана түзөт. Компанияңызды жакшылап карап чыгыңыз. Кесиптештериңиздин баш ийгендигин, алсыз жактарын караңыз. Сизге эле жана жалпы эле компанияга максатка жетүү үчүн тоскоол болгон негизги фактор барбы? Өзүңүз карап көрүңүз. Ийгиликке жеткен адамдар тоскоолдуктарды талдай башташат. Мага эмне тоскоол кылып жатат? Алар өз жашоосу үчүн жоопкерчиликтерди өз мойнуна алышат жана булакты да, чечимди да өздөрү издешет. Ошондой эле өзүңө чыныгы көз караш менен карап, тереңирээк максатка жетүүгө тоскоол болуп жаткан бир нече кандайдыр бир себеп бар экендигин же жок экендигин билиши керек. Балким сизге жөндөм жетишсиздир. Тоскоолдукту мүнөзүнө жараша жеңүү үчүн ага жарашыктуу стратегиясын түзүү керек. Сизди артка тартып жаткан нерсени туура эмес түшүнсөңүз, туура эмес жолго түшөсүз. Маселен, толугу менен түшүнбөй таптакыр башка чечим чыгарышыңыз мүмкүн. Менин кардарларымдын бири ири корпорациядан сатыктан чыгып кеткенде, компаниянын жетекчилиги менеджерлер менен кызматкерлер үчүн начар жумуш болду деген тыянакка келип, соода бөлүмүн кайра түзүүгө жана сатуучуларды кайра даярдөөгө көп акча коротушкан. Кийинчерээк сатуунун төмөндөшүнүн башка себеби бухгалтердин катасы болуп, атаандаштардын сунушунун салыштырмалуу баалар өтө жогору коюлганы белгилүү болду. Мүмкүнчүлүктөр оңдолгондо сатуулар дагы көтөрүлүп, бизнес кайрадан кирешелүү болду. Кандайдыр бир тоскоолдуктарды жоюп, эң кууш жерде жеңип, аны артынан сөзсүз түрдө төмөндөгүлөрдү табасыз. Сиз ар дайым жумушка өз убагында келсеңиз, ийгиликтүү карьераңызды түзсөңүз, бирок сиздин жолду ар дайым тигил же бул жагдайлар жаралат жана ар бир жолу сиз ушул бир нерсени аныктап, мүмкүн болушунча тезирээк жеңип чыгуу үчүн ага болгон күчүңүздү жумшашыңыз керек. Бүгүнкү жашоодогу эң маанилүү максатты аныктаңыз. Бул эмнени билдирет? Бул сиздин жашооңузга оң таасирин тийгизеби? Карьераңызга кайсы аткаруучулук көрсөткүчү сизге көбүрөөк жардам берет? Максатка жетүүдө кандай тоскоолдуктар болуп жатканын белгилеңиз. Анын мүнөзүн аныктаңыз. Ал ички же тышкы тоскоолдук?
Эмне үчүн максатка жете элек экениңизди өзүңүздөн сураңыз. Жолдо эмне тоскоолдуктар бар? Кандай гана жооп болбосун, токтоосуз ишке киришиңиз. Кандайдыр бир жолун табыңыз. Туура эмес болсо дагы бир орунду табыңыз. Өзүңүзгө басым кылыңыз. Ийгиликке жетүүнүн биринчи шарты бул бир маселени чечүү үчүн тынымсыз жана талыкпай физикалык акыл эс аракетин жасай билүү. Дүйнө жашоосунда аларды өзлөрү катары көргүсү келген нерсеге өзгөртө алган, бирөөнүн пайда болушун күтүп жаткан адамдарга толгон. Бирок жардам күтө турган эч ким жок. Алар аялдамада күтө берип, бирок автобустар бул көчөдөн өтпөгөн сыяктуу. Ошентип, эгер алар өзлөрүнө кам көрбөсө жана өзлөрүн аракетке келтирүүнү үйрөнбөсө, анда алар өмүр бою күтө беришет. Бул көпчүлүккө байланыштуу. 2%га жакыны гана толугу менен көз карандысыздык, эч кандай көзөмөлсүз иштей алышат. Биз мындай адамдарды лидерлер деп айтабыз. Дал ушул адамдардын түрүн сиз үлгү катары алышыңыз керек. Эгер сиз лидер болууга чечкиндүү болсоңуз, анда сиз лидер болосуз. Өзүңүздүн потенциалыңызга жетүү үчүн бирөөнүн сиз үчүн жасашын күтпөстөн өзүңүзгө берилгендикти өрчүтүшүңүз керек. Бакаларды өзүңүз тандап, аларды жегенге мажбурлашыңыз керек. Өзүңүздү башкаларга үлгү катары эсептеңиз. Талаптарды көтөрүңүз. Сиз койгон стандарттар башкалар сураганга караганда жогору болушу керек. Аны оюндун бир түрүнө айландырыңыз. Бир аз эртерээк баштаңыз. Бир аз көбүрөөк иштеңиз. Бир аз узак туруңуз. Ар дайым кошумча миль басып өтүү үчүн акы алганыңыздан көп нерсени жасаңыз. Ар бир адамдын өзүнө жеке баркын сезүү сезими бар. Бул анын инсандык касиетинин маңызы. Психологияда психолог Натанел Бренден бул сапатты кадыр баркка ээ болуу деп түшүндүрөт. Ар бир ийгиликтүү же ийгиликсиз болгон сайын сиз бул кадыр баркты жакшыртасыз же түшүрөсүз. Өзүңүздү орточо адам токтото турган нерседен ашып түшүүгө түртөсүз. Анда сиздин өзүңүзгө болгон баркыңыз жогорулайт. Элестетилген мөөнөт. Жумушка кирүүнү каалабагандыгыңыздан чыгуу үчүн эң маанилүү нерселер үчүн бир гана күн бар деп элестетип көрүңүз. Мисалы, сиз шашылыш билдирүү алдыңыз. Эртең бир айга кетишиңиз керек. Кетерден мурун эмне кыласыз? Бул ишти кандай болуп чыкса дагы токтоосуз ага кайрыласыз. Дагы бир жолу элестетип көрүңүз. Бардык чыгымдарды төлөп берүү үчүн бир жума эс алуу жана сонун жерге саякаттоо менен сыйланасыз. Бирок эртең менен кетишиңиз керек. Болбосо билеттер башка бирөөгө өтүп кетет. Ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо үчүн эмне кылуу керек? Ушул ишти алыңыз. Ийгиликке жеткен адамдар өздөрүнүн дайыма кысым көрсөтүү менен чоң натыйжаларга жетишет. Жеңилгендерге сырттан жетекчилик жана көзөмөл керек. Өзүңүздүн мүнөзүңүзгө таасир этүү менен сиз көп жумуштарды аткарып, башкаларга караганда жакшыраак жасай аласыз. Сиз жогорку өндүрүмдүү жумушчу болуп калсаңыз, көп нерселерди жасайсыз жана сиздин көз алдыңызда көп нерсе пайда болот. Бардык маанилүү тапшырмаларды тез арада бүтүрүү адатын пайда болот жана бул иш сиздин жашооңузда ишенимдүү жардамчыларга айланат. Бардык тапшырмаларды аткаруунун акыркы мөөнөттөрүн, ошондой эле этаптарды дагы белгилеңиз. Өзүңүздүн жумушчу убактыңыздын тутумун түзүңүз. Баарын көтөрүп адашып калбаңыз. Өзүңүздүн жумушчу убактыңызды тактап түзүңүз. Баарын көтөрүп адашып калбаңыз. Мөөнөттү белгилөөдө аларды карманып ишти уланта бериңиз. Чоң долбоорлорду баштоодон мурун бардык кадамдарды санап, ар бир кадамга канча саат жана мүнөт керектигин аныктап алыңыз. Эми белгиленген мөөнөт менен атаандашып баштаңыз. Алардан озуп кетиңиз. Аны оюнга киргизип, өзүңүз үчүн утуп алыңыз. Бардык күчтү мобилизациялаңыз. Бардык ишти ресурстарыңызды топтоп, жөндөмүңүздү мобилизациялап, колдон келгендин бардыгын жасап, жок дегенде 1 мүнөткө күч колдонууга даярданыңыз. Адамдын эмгекке жөндөмдүүлүгү жана ийгилиги анын физикалык жана ички күчтүү жактары. Ал психологиялык жана психикалык жактан камсыздалат. Биздин денебиз тамак ашты жана сууну керектөөчү системалуу эс алууга муктаж жана биз ар кандай жумуштарды жана жеке тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонуучу энергияны иштеп чыгара турган генератор. Муну мындай коелу. Жакшы эс алган дене чарчаган денеден айырмаланып, 2-3 жана 5 эсеге көп нерсени жасай алат. Жашоодон рахат алып, көп нерсени жасаш үчүн өз күчүңүздү дайыма жогорку деңгээлде сактап жүрүшүңүз керек. Ашыкча иштөө өндүрүмдүүлүккө тоскоол болот. 8-9 сааттык жумуштан кийин көпчүлүк адамдардын өндүрүмдүүлүгү төмөндөй баштайт. Ошондуктан эгер сиз түнү бою көп убакыт иштесеңиз, кээде бул керек болуп калат дегенге кошулам. Бирок азыраак жумушка көбүрөөк убакыт бөлсөңүз, канчалык чарчаган сайын бир аз эле ишти бүтүрө аласыз.
бирок каталарды көп кетиресиз. Чарчоо дубалга илинген учур болушу мүмкүн. Батареяңыз түгөнүп, алсыз болуп каласыз. Өзүңүздүн ылдамдыгыңыз менен иштеңиз. Бардыгы күндүн ичинде эң жогорку коэффициенттүүлүккө ээ. Айрымдары эртең менен жана уктаар алдында жакшы иштешсе, башкалары түштөн кийин жакшы иштешет. Ал эми калгандары түн ичинде дагы жакшы иштешет. Ички саатты аныктап, маанилүү жана оор тапшырмалар үчүн мыкты учурду колдонгонду үйрөнүшүңүз керек. Адамдар чарчап, өзүлөрүнө жетүүчү күч жана каалоо таба албагандыктан жумушту баштоону кийинкиге калтырышат. Мындай абалда адам эртең мененки муздак мотор сыяктуу от албайт. Эгер сиз чарчап же чөгүп баратсаңыз, сезиңиз, жумуштун көлөмү дагы аябай таң калтырат. Ал бүткөн күндө да сизди капа кылат. Дароо токтоп, өзүңүзгө айтыңыз: мен колумдан келгенди гана жасай алам. Кээде үйгө эрте барып, төшөккө жатып 10 саат бою уктаган жакшы. Уйку аркылуу толугу менен жашарып, кийинки түнү иштегенден 2 эсе күч, 3 эсе көп нерсе жасай аласыз. Жетиштүү уктаңыз. Көптөгөн маалыматтарга караганда, орточо америкалыктар өзүнүн кесиби талап кылгандыктан аз уктайт жана натыйжада алсырап калган аң сезим менен иштейт. Кечки саат 10дордо телевизорду өчүрүп уктай баштаңыз. Ал өтө акылдуу чечим болот. Кээде кошумча 1 сааттык уйку адам жашоосун толугу менен өзгөртө алат. Жумасына бир күндү ишемби же жекшемби күнү толугу менен иштебей турсаңыз жакшы болмок. Жумуштарды бүтүрүүдөн жана жалпысынан мээни кандайдыр бир жол менен жүктөлгөн нерселердин баардыгынан, кат жазуулардан, окуудан жана көрүүдөн баш тартыңыз. Киного, бассейнге, спорттук борборго барыңыз, үй бүлөңүз менен эс алыңыз, таза абада сейилдеңиз же башыңыз толугу менен эс ала турган башка нерселерди жасаңыз. Алар айткандай эле эң жакшы эс алуу бул кесиптин өзгөрүшү. Жыл сайын жумуштан чыгып, узак дем алыш күндөрү жана жумасына же 2 жумада бир жолу өргүүгө чыгыңыз. Жакшы эс алгандан кийин эмгекке жөндөмдүүлүк болушунча узакка созулат. Эгерде сиз жумасына 5 жолу эрте уктап, дем алыш күндөрү көп уктап, жумуштан толугу менен бошото турган болсоңуз, анда сизде дагы көп күч-кубат болот. Бул кошумча энергия сизге маанилүү иштерди кечиктирбөөгө, чарчаган учурда ишти болушунча тезирээк бүтүрүүгө жардам берет. Ден соолугуңузга көз салыңыз. Ар дайым энергиялуу болуш үчүн жогоруда айтылгандай туура тамактануу менен бирге көп эс алуу керек. Эртең мененки тамак ичүүдө белоктуу тамактан жеп, майлардан жана углеводдордон алыс болуңуз. Ал эми түшкү тамакка салаттарды жана балыкты же тоок этин жеп алыңыз. Кант, туз, ак нан, десерттер, газдалган суусундуктар, момпосы жана торт сыяктуу тамактардан алыс болуңуз. Жооптуу эл аралык мелдештин алдындагы спортчу сыяктуу тамактаныңыз. Көп жагынан күнүмдүк ишиңиз дагы алардыкынан кем эмес. Жума сайын 200 мүнөттүү физикалык көнүгүүлөрдү жумшаңыз. Бул өзүңүзгө мыкты формада кармоо үчүн жалпы кабыл алынган стандарт. Жумушка чейин же андан кийин күн сайын жарым саат жөө жүрүңүз. Же күндүз жакын аралыкта бассаңыз болот. Сууда сүзүүгө, симулятордо машыгууга, ачык оюндарды ойноого болот. Бирок кандай болгон күндө дагы күнүмдүк көнүгүүлөргө, ишкердик жолугушуу сыяктуу мамилелерге олуттуу караңыз. Туура тамактануу, тынымсыз машыгуу жана көп эс алуу көп нерсени жасоого, жакшы жана тез иштөөгө, аз күч жумшоого жана мурункуга караганда көбүрөөк аткарууга жардам берет. Күндүн башында өзүңүздү канчалык жакшы сезсеңиз, ишти азыр баштоого, аны тез арада бүтүрүп, кийинки тапшырмага өтүүгө ошончолук даярсыз. Энергия жогорку натыйжалуулуктун, ийгиликтин жана бакыттын ажырагыс бөлүгү. Күнүмдүк адаттарыңызды, физикалык жана психикалык күчүңүздү, ден соолугуңузду талдап алыңыз. Бүгүндөн баштап өзүңүзгө олуттуу кам көрүп баштаңыз. Өзүңүзгө төмөнкү суроолорду бериңиз. Күн сайын канча физикалык көнүгүү жасай алам? Мыкты көрсөткүчкө жетүү үчүн эмне кылышым керек? Ден соолугума зыян келтирүүчү кандай адаттардан баш тартуу керек? Ден соолугуңузду чыңдап, жигердүүлүктү жогорулатуу үчүн токтоосуз жасай турган бир нерсени тандаңыз. Бул көнүмүш адатка айланганга чейин тынымсыз машыгыңыз. Андан кийин экинчи аракетти тандап, анын үстүнөн иштей баштаңыз. Биринчи абзацтагы суроолорго кандай гана жол менен жооп берсеңиз, кечиктирбей бүгүндөн баштап аракет кылыңыз. Аракет кылып жана ишке өтүү үчүн стимулдарды издеңиз. Жакшы иштөө үчүн дем берүү керек. Аны кантип сактоо керек? Өзүңүздү машыктыруучу, күйөрман, капитан болуп, өзүңүзгө мыкты маанай тартуулап, 1-класстын оюнун көрсөтүңүз. Адамдын көпчүлүгү оң жана терс эмоциялардын, анын ички абалы жана ички диалогу менен аныкталат.
иш чаранын өзү эмес, анын тажрыйбасы маанилүү. Болуп жаткан окуяны кандайча чечмелейсиз? Ал сиздин шыктандырабы же муздатабы, кубантабы же чарчатабы? Бардыгына оптимизм менен караганга аракет кылыңыз. Ошондо сиз толкундоону сактай аласыз. Башкалардын сөздөрүнө, иш-аракетине жана реакцияларына пайда болгон кырдаалга оң жооп берүүгө үйрөнүңүз. Күнүмдүк жашоодо сөзсүз кыйынчылыктар менен артка кетүүлөр болот. Маанайыңызды бузуп, нервиңизге тийсе дагы өзүңүздү колго кармаганды үйрөнүңүз. Ички диалогту башкаруу. Адамдын жумушчу сапаттары түздөн түз адамдын өзүн өзү сыйлоосуна, өзүн канчалык сүйүп, сыйлап тургандыгына байланыштуу. Өзүңүз менен диалогго барыңыз. Өзүңүздүн көзүңүз менен колдоп, ар дайым ишенимдүү сүйлөңүз. Өзүңүзгө ишенип, жогорку көрсөткүчтөгү адамдай алып жүрмөйүнчө мага өзүм жагам деген сыяктуу нерсени кайталаңыз. Көңүлдүү болуш үчүн коркуу сезимдерин жана күмөн саноолорду жеңип, ар дайым өзүңүзгө мен көтөрө алам, мен аткара алам деп айтып туруңуз. Ал эми башкалар сизди кандай абалда экениңизди сурашса, сөзсүз сонун деп жооп бериңиз. Чынында ден соолугуңузга жана көңүлүңүздүн абалына карабастан, сиз шайыр жана жайдары бойдон каласыз. Концентрациялык лагерден аман эсен чыккан психолог Виктор Франкл өзүнүн «Маанисин издеген адам» деген китебинде жазгандай, адамдан бир нерсе тартып алууга болот, бирок анын акыркы эркиндиги болгон ар кандай кырдаалга, мамиледеги тандоого, өз жолуңду тандоого болгон эркиндигин тартып ала албайт. Көйгөйлөргө эч качан даттанбаңыз. Аларды өзүңүзгө сактаңыз. Сиз көйгөйлөрүңүздү башкалар менен бөлүшпөшүңүз керек, анткени 80% аларга кайдыгер карайт. Калган 20% сизде көйгөй бар экенине кубанып жатышат деп айткан. Дүйнөгө позитивдүү мамиле. Пенсильвания университетинин профессору Мартин Слигмандын кантип оптимизмди үйрөнсө болот эмгегинде 22 жылдык изилдөөгө таянып, оптимизмди өзүңдө аң сезимде өстүрүүгө болорун далилдеген. Оптимизм бул жеке жана кесиптик өсүүгө, ийгиликке жана бактылуулукка өбөлгө түзүүчү маанилүү сапат. Жашоонун дээрлик баардык тармагында оптимисттер пессимисттерге караганда жакшы иштешет. Сельгимандын теориясы боюнча оптимисттерге туруктуу практика аркылуу билүүгө боло турган 4 мүнөз бар. Биринчиден, оптимисттер ар кандай кырдаалда оң жагын издешет. Кандай гана кырдаал болбосун, андан жакшы же пайдалуу нерсени табууга аракет кылышат. Экинчиден, оптимисттер ар кандай ийгиликсиздиктен жана татаалдыктан баалуу билим алууга аракет кылышат. Кыйынчылыктар бизге тоскоол болсо дагы, алардан сабак алса болот деп ишенишет. Ар бир көйгөйдө алардын ою боюнча маанилүү сабак бар жана алар акыл эс жана руханий жактан өсүү үчүн аны таап, үйрөнүүгө чечкиндүү. Үчүнчүдөн, оптимисттер ар дайым көйгөйдүн чечилишин издейт. Бирөөнү күнөөлөгөндү же жаман ийгиликке даттануунун ордуна алар аракетке өтүшөт. Алар өздөрүнөн сурашат: чыгуу жолу кайда? Эмне кылса болот? Кийинки кадам кандай болушу керек? Төртүнчү, оптимисттер ар дайым ойлонушат жана алдыга койгон максаттары жөнүндө каалаган нерсесин жана ага кантип жетүү тууралуу сүйлөшүшөт. Алар өткөнгө же баштапкы чекитке караганда келечекке жана бара турган жери жөнүндө көбүрөөк ойлонушат. Алар ар дайым алдыга умтулушат. Максатыңыз менен идеалыңызды элестетип, өзүңүз менен алар жөнүндө ишенимдүү сүйлөшүңүз. Ошондо сиз күч-кубатка, чечкиндүүлүккө жана чыгармачылык энергияга ээ болосуз. Сиз өз күчүңүздү сезсеңиз, өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз башкарып жаткандыгыңызды түшүнөсүз. Маанайыңыз канчалык жакшы болсо, жумушка орношууга жана иштөөгө, улантууга ошончолук умтуласыз. Ойлоруңузду башкарыңыз. Эсиңизде болсун, адам ар дайым өзү ойлонгон нерсеге айланат. Корккон нерсеңиз жөнүндө эмес, өзүңүз үчүн эмне каалай тургандыгыңыз жөнүндө ар дайым ойлонуп, сүйлөшүп жүрүңүз. Сиздин жашооңузда жана сизде болуп жаткан окуялардын баардыгын толугу менен моюнга алып, көңүлүңүздү көтөрүңүз. Үшкүрүүдөн жана даттануудан баш тартыңыз. Башкаларды сыноодон алыс болуңуз. Эч кимди эч нерсе үчүн күнөөлөбөңүз. Актанбай же артка кылчайбай алдыга умтулуңуз. Ойлоруңузду жана күчүңүздү алдыда күтүп турган нерселерди топтоп, жашооңузду жакшыртуу үчүн азыр эмне кылууга боло тургандыгына көңүл коюңуз. Калгандары анын артынан ээрчишет. Жогорку технологиянын кулу болбоңуз. Илимий жана технологиялык жетишкендиктер биздин жакын досубуз, кээде душманыбыз. 21-кылым маалыматка өтө бай, бирок биз негизги
пайдалуу маалымат менен гана алектенишибиз керек. Азыркы убакытта адам маанилүү сөзгө муктаж болуп калды. Башка адам менен байланышуу үчүн, иштөө үчүн сөзсүз түрдө уюлдук телефон керек. Көптөгөн адамдар социалдык тармакка кирип кетип, чыныгы жашоодон чыгып, убакытты текке кетиришет. Дүйнөдө интернет аттуу майдан көптөгөн кызыктар менен бизди өзүнө азгырып турат. Айлана чөйрөгө көңүл бурганды үйрөнүңүз. Ага карабай акыл эстүү адамдар социалдык платформаны өзүнө карата иштетишет. Жогоруда биз интернет зыянын бөлүштүк. Эми оң таасирлеринен баягы эле адам менен байланышуу, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбоңуз бир маалыматка ээ болуу, айтор пайдалуу жагынан колдотуңуз. Жалпы чечим: сиз өз убактыңыздын чеберисиз. Интернеттин кулу болбой, тескерисинче өзүңүзгө иштетиңиз. Убакытты текке кетирбеңиз. Ар бир мүнөт маанилүү. Аны акыл менен колдонуңуз. Анткени ар бир мүнөт биздин ким болорубузду анықтайт. Билл Росс, облигациянын падышасы, 600 миллиард доллар баалуу кагаз жана облигация катарындагы каражаты бар. Билл Гросс эч кандай уюлдук операторду колдонбойт, анткени эч нерсе анын физикалык жана психологиялык ден соолугуна кедергисин тийгизбеши керек. Гросс эч качан маанилүү маалыматтарды билбей койбойт жана жан дүйнө тынчтыгын жана акылдын тунуктугун сактоо үчүн кээде эс алуу зарыл. Болбосо кулга айланасыз. Байланыш көз карандылыгынан этият болуңуз. Вашингтондо болгон учурумда бүт чоң компаниялардын башчылары чогулган отурумга чакырылдым. Салтанаттуу кече башталаардын алдында уюштуруучулардын бири сахнага чыгып, кыска сыйынуу окуду. Баары баштарын ылдый кылып, сыйынуу окугандан кийин тамактарын башташты. Мени менен чогуу отурган 8 адамдын 4-өсү дагы эле башын ылдый кармап ойлонуп жатышты. Бир аз убакыттан кийин алар сыйынбай эле электрондук каттарын жиберип жаткандарын түшүндүм. Бүт тамактануу учурунда алар телефондорун чукулап отурушту. Ошондо бул кишилер социалдык тармактын кулу болгонун түшүндүм. Заманбап байланышуу биздин досубуз. Жогорку технологиялар биздин жашообузду жеңилдетүү үчүн жасалган. Алар аркылуу биз жумушту батыраак аткарып, убактыбызды үнөмдөйбүз. Бирок дайыма алардын жардамына кайрылуу адатка айланат. Жаңы эле ойгонуп, биринчи телефонду колго алуу күндөн күнгө адатка айланды. Адамдар бир нерсе болсо эле телефондорун колдоруна алат. Эгер сиз бул категориядагы адам болсоңуз, бул ишти колуңузга алышыңыз керек. Антпесе адам технологиянын же телефондун курмандыгына айланат. Убактыңызды баалаңыз. Менин кардарымдын фирмасы 19 шартта иштейт. Бул адам акыркы убакытта буту колу менен компьютерге байланып калгандыгын байкадым. Ар бир күнү бир нече саат телефонун кармаганды адатка киргизиптир. А телефонсуз 5-10 мүнөт калса өзүн жоготуп кайра телефонго тартылат. Телефонго убакытты канча көп бөлсө, башка маанилүү иштерге убакытысы жетпей калчу. Биз ага 80-20 деген эрежени айтып бердик. Мисалы 80% алган электрондук каттар эч кандай мааниси жок. Аларды ачпай деле койсо болот. Калган 20%га гана кандайдыр бир реакция жетиштүү. Башка 80%-ын убакыттылуу реакциясыз калтырса болот. Стандартка салыңыз жана ишениңиз. Мага кайрылган дагы бир кардар күнүнө 300дөн ашык электрондук каттарды алчу. Ал өзү бүт каттарга жооп берчү. Анткени бул ишти башка бирөөгө табыштагандан коркчу. Биз бул ишти жеңилдетүү үчүн секретарды сунуштадык. Таң калыштуусу, секретар бат эле маселени чечүүнү үйрөндү. Секретар жумушка келген сайын мааниси жок каттардан компьютерди тазалоочу, а башчынын тез арада жообун күткөн каттарды бир папкага салып, эгер суроолорго өзү жооп бере албаса, аларды дагы атайын папкага киргизип, башчынын жумушун жеңилдет. Кийинки жолугушууда кардар канча убакытты сактаганын айтып берди. Ал баканы жутуп, жашоосун жеңилдетип жана өзүнүн жашоосунун сапатын жогорулатты. Сизге суроо: эгер сизде кошумча 23 саат болсо, сиздин жашооңуз кантип өзгөрмөк жана убакытты эмнеге коротмоксуз? Биз кул эмеспиз. Фортуния журналында электрондук почтага каршы топтолгон жөндөмө макала жазылган. 2 жумалык эс алуудан келгенден кийин ал 700 карала элек катты алды. Баарына жооп берүү үчүн 1 жума убактысы кеткен жана башка жумуштарына көңүл бура албады. Терең дем алып, акыры баарын өчүрүү баскычын басты. Автордун айтуусу боюнча, мен ошол убакытта кулдук жибинен кутулгандай болдум. Мага бирөө кат жиберсе, мен ага сөзсүз жооп берүүм керек эмес.
чын эле бир нерсе маанилүү болсо мага кайрадан жазат деген чечимге келди. Бул эң туура жооп. Кожоюн эмес кызматчы. Кичине жана өтө маанилүү эмес көрүнгөн иштер сиздин бизнесиңизге жана жеке жашооңузга чоң салымын кошот. Техникалык жана уюлдук кызматтар иштин жеңилдетүүсү үчүн жасалган. Аларга эч качан кожоюн деген наамды бербегиле. Анткени бир гана сиз өз жашооңуздун кожоюнусуз. Ойгонгон соң колуңузду телефон тарапка жибербеңиз. Телефон, телевизор, компьютерди күнүңүздү пландаштырганга чейин өчүрүп туруңуз. Өзүңүз менен тынчтана убакыт өткөргөнгө аракет кылыңыз. Кээде бийик максаттарга жетүү үчүн анча мааниси жок нерселерди экинчи планга койсо болот. Өзүңүздөн сураганды токтотпоңуз. Кайсы иш маанилүүрөөк? Биз ар дайым байланышта болушубуз керекпи? Дүйнө өз ордунда турат. Бардыгы өз агым менен. Сиздин мүнөт сайын байланышты кармап турушуңуз муктаждык эмес. Телевизор көрбөй, радио укпай, жаңылыктарды окубай турсаңыз болобу деген суроону семинарларда көп кездештирем. Эгер сизге чын эле керектүү нерсе болсо, сизге байланышка кайра чыгат. Көптөгөн адамдар газета албайт, телевизор көрбөйт, бирок бүт жаңылыктарды билет. Элдин оозунан алынган жаңылыктарды текшерип, андан кийин ишениңиз. Бүгүн чечиңиз. Күнүнө 2 жолу эс алуу саатын уюштуруңуз жана телефондон алыстаңыз. Экинчиси, өзүңүз бир жумада бир күндү эч кандай техника колдонбой турган кылып түзүп алыңыз. Сиздин оюңуз туруктуураак болот. Бүт эле адамдар чоң жана маанилүү иштен коркуп, көптөгөн ишти баштабай жүрүшөт. Эттин устукандары деген ыкма бул жерге жарашат. Бул ыкманы бөлүктүн бөлүгү деп атаса да болот. Кичине бөлүгүн жасоо бир чоң проекттин жасагандан жеңилирээк. Ар бир адам ишти бат бүтүрүүгө умтулат. Иштин аягында өзүн бактылуураак жана күчтүүрөөк сезет. Бүтүрүлгөн жумуш сизди канаттандырып, мээге эндорфинди берет. Сиз коюлган максатты аткарып, өзүңүздү бактылуу сезип, башка жумуштардан коркпой каласыз. Чоң жумуштарды бүтүрүүнүн эң оңой ыкмасы баканы устукандап алуу. Сиз чоң жумушуңузду албетте бөлүкчөлөргө бөлүп аласыз. Ар бир бөлүгүн бүтүргөндө ишти бүтүрүү сезими сизге рахат берет. Кийинки бөлүктү баштоого каалоо жаратып, жана аны бүтүрүүгө стимул берет. Жумушту аягына чыгарууга сизге энергия топтолуп, рахатка бөлөнөт. Швейцария сыры ыкмасы. Чоң ишти бат бүтүрүүнүн дагы бир жолу бар. Ал швейцариялык сыр ыкмасы. Бул ыкма менен сиз сырдын өзүңүздү убакыт менен камсыз кылыңыз. Көптөгөн максаттарга умтулуу бизге чоң күч берет. Маанилүү ишти жасоо үчүн көптөгөн убакыт керек. Эң пайдалуусун алып, убакытты экономдоо маселесин чечүү ыкмасы. Тажрыйбалуу сатуучулар болочок кардарларга күн сайын, мисалы эртең мененки 10-дон 11ге чейин чалуу үчүн бир убакытты бөлүп беришет. Алар жөн эле темселеп жүрүшпөйт. Эң жагымсыз ишти кийинкиге калтырбайт. Ар бир саат убакытты бөлүп, баарын аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылышат. Көптөгөн бизнесмендер кардарларга чалуу үчүн атайын сааттарды бөлүп, чалууларга жана электрондук почта билдирүүлөрүнө жооп беришет. Кимдир бирөө күн сайын жарым сааттан 1 саатка чейин спорт менен машыгат. Кимдир бирөө 15 мүнөт китеп окууга бөлөт. Эгер сиз китепке күнүнө 15 мүнөттөн бөлсөңүз, бир айда жакшы жыйынтыкка жетесиз. Күн эрежесин түзүңүз. Сүрөттөгү схемага ылайык ийгиликтүү иштөө үчүн күндүк иш-чараларды алдын ала пландаштырыңыз. Ар бирин иш-чарага белгилүү бир убакытты бөлүшүңүз керек. Өз ишиңиз менен жолугушууларды белгилеп, аларды кечикпегенге аракет кылып так катышыңыз. Маанилүү маселелер боюнча жарым сааттын 1,5 саатка чейин убакыт бөлүп коюңуз. Көптөгөн ийгиликтүү адамдар өзлөрүнө күн бою график түзүп, негизги тапшырмаларын кезеги менен аткарышат. Ошонун аркасында алар өзүн өндүрүмдүүлүгүн акырындык менен жогорулатышат. Бул акырында орточо көрсөткүчтөн 2-3 эсе же 5 эсе ашып кетиши мүмкүн. Күндөлүк колдонуңуз. Күндөргө, сааттарга жана мүнөттөргө бөлүштүргөн күндөлүк китеби дүйнөдөгү эң күчтүү уюштуруучу куралдардын бири. Кыска мезгилди узак мезгилдерге айкалыштырууга жардам берет. Алардын маанилүү маселелердин үстүндө иштөө үчүн керек. Күндөлүк жазып жатканда телефонго жана көптөгөн алаксытуучу факторлорго көңүл буруңуз. Эртең менен эрте туруп, бир нече саат үйдө иштегенди адатка айлантуу абдан жакшы. Анткени үйдөн эч ким сизди тынчыңызды албайт. Жумуштагы алаксытканыңызды кеңсеге караганда 3 эсе көп жасай аласыз.
Ар бир мүнөт маанилүү. Эгерде сиз командировкага учушуңуз керек болсо, анда учуу мезгилинен пайдаланып, учактын бортунда алдыдагы иштерди пландап түзүү алыңыз. Жүргөндөн кийин эч нерсе сизди алаксытпайт, сиз тынымсыз иштеп, убакытты укмуштуудай өткөрө аласыз. Жогорку өндүрүмдүүлүктүн сырларынын бири бул ар бир мүнөттү колдонуу. Жолдогу сааттарды кээде белек сааттары деп аташат. Ушул мезгилде чоң жумуштардын кичинекей бөлүктөрүн аткаруу өтө ыңгайлуу. Пирамидалар акырындык менен таштан ташка курулуп турганын унутпаңыз. Ошондой эле ийгиликтүү жашоо же карьера биринин артынан бири аткарылган милдеттерден турат. Эң маанилүү ишти өз убагында жана сапаттуу бүтүрүүдө өзүңүз үчүн узак мезгилди аң сезимди жана чыгармачылык түрдө уюштурушуңуз керек. Запаста узак убакыт аралыгында болуш үчүн жумуш убактыңызды үнөмдөөнүн жана пландаштыруунун ар кандай жолдорун ойлоп табыңыз. Аларды эң маанилүү масштабтуу тапшырмаларга иштөө үчүн колдонуңуз. Ар бир мүнөттү туура пайдаланыңыз. Баарын алдын ала даярдап, пландаштырып, майда барат нерселерди алаксыбай тынымсыз иштеңиз. Сиз жооптуу болгон жыйынтыктарга гана көңүл буруңуз. Шашылуу сезимин өнүктүрүңүз. Ылайыктуу учурду күтпөңүз, андай учур эч качан келбейт. Азыр турган жерден баштаңыз. Сизди курчап турган ресурстарды колдонуңуз. Ага жылган сайын андан жакшыраак ресурстар өзү келет. Наполеон Хилл. Жогорку эффективдүү жумуштарды иш аракетке багытталышы менен аныктоо оңой. Алар ар дайым кийинки маанилүү ишти бүтүрүүгө шашылтат. Алар топтолгон нерселер жөнүндө ызы-чуусуз ойлонушат, кылдаттык менен пландаштырышат, артыкчылыктуу милдеттерди белгилешет жана андан кийин тез жана чечкиндүү түрдө максатка шашылышат. Токтоосуз кылдат жана тегиз иштеңиз. Натыйжада жөнөкөй жумушчу убактысын маанисиз нерселерге, негизсиз сүйлөшүүлөргө кетирбесе, алар укмуштуудай көп жумуштарды бүтүргөнгө үлгүрүшөт. Ийгиликтин жогорку чыңалуусу. Агым абалында кирүү мүмкүн. Бул үчүн шашылуу сезимин өнүктүрүү керек. Жумушту тез бүтүрүүгө ички каалоо, чыдамсыздык күчтүү болуп, өзүңүз менен чуркап жарышып жаткандай болушуңуз керек. Шашылуу тамырга терең сиңгендиктен сиз иш аракет кылууга умтуласыз. Узак талкуунун ордуна дароо ишти баштайсыз. Көздөгөн максатыңызга жетүү үчүн конкреттүү кадамдарга көңүл буруп, бизнеске токтоосуз киришесиз. Ылдам темп ар кандай чоң ийгиликтер менен коштолот жана аны камсыз кылуу үчүн сиз жайлап калбай, ар дайым кыймылда болушуңуз керек. Канчалык тез иштесеңиз, көбүрөөк жана тезирээк иштөөгө стимул ошончолук күчтүү болот. Ошентип сиз ийгиликтин жогорку чыңалуу зонасына киресиз. Кыймылды сактоо принциби. Негизги максаттарды алдыга жылдыруу үчүн стимулдуу жана тынымсыз аракет кылуу керек. Ошентип максатка карай кыймылды сактоо принцибин иштей баштайт. Негизги кыймылдын уланышына жумуштун баштап жаткан инерцияны жеңүү үчүн талап кылынгандан азыраак энергия колдонулат. Ошол эле учурда сиз канчалык тез кыймылдасаңыз, ошончолук энергиялуу жана натыйжалуу иштеп, ийгиликке жетишесиз. Тажрыйбаңыз канчалык бай болсо, билимиңиз дагы ошончолук кеңири болот. Компетенттүүлүк жана эмгекке жөндөмдүүлүк дагы ошончолук өнүгөт. Шашылуу сезими автоматтык түрдө сизди жолго тез салат. Аткаруу жана жумуштун көлөмү менен бирге сизде өзүңүздү сыйлоо сезими жогорулайт жана өзүңүз менен сыймыктануу себептери көп болот. Сиз өзүңүздү жумуштун жана турмуштагы кырдаалдардын чыныгы кожоюну катары сезесиз. Азыр баштаңыз. Өзүңүздү жумушка мажбурлоонун бир жөнөкөй эффективдүү жолу бар. Азыр башта. Кийинкиге калтырба. Ишке кайт деп кайталап турушуңуз керек. Эгер сиз жайлап калганыңызды сезсеңиз, кайдагы бир майда чүйдө нерселерге алаксып кетпеңиз. Ишке кайт деп кайталаңыз. Карьерада оор жумушту тез жана мыкты аткара алган адамдын кымбаттуу ысымы жардам берет. Ошентип сиз бизнес дүйнөсүндөгү эң кадыр барктуу адамдардын бири болосуз. Бүгүнтөн баштап шашылуу сезимин өнүктүрүңүз. Ар дайым артка жылдырган жумушуңузду аныктаңыз да, дароо аракеттенүү адатын тезинен калыптандырышыңыз керек. Мүмкүнчүлүккө же маселеге кабылганыңызда тезинен бир нерсе ойлоп табыңыз. Качан сиздин алдыңызга тапшырмалар жана милдеттер коюшса, тезинен аларды бүтүрүүгө шашылыңыз жана бүткөн иштен энергия алыңыз. Жашоонун бардык тармактарында эрктүү болуңуз. Бул сиздин жумушуңуздун жана жашооңуздун берекелүү болуусун камсыздайт. Бирден бир тапшырма. Ушул жерде чыныгы кубаттын бардык сыры катылган. Дайыма машыгуу менен ресурстарды сарамжалдуу башкарууга үйрөнүңүз жана алардын эң негизгисине багыттоо үчүн ар бир учурду колдон чыгарбай пайдаланыңыз.
Баканы жеңиз. Жөнөкөй эле кыймыл-аракеттер менен пландоо, уюштуруу жана милдеттүүлдөлген жумуштарды аныктоого үйрөнүңүз. Адамзат тарыхындагы бардык улуу жетишкендиктер узак, оор жана тайманбас эмгек менен келген. Сизден талап кылынган нерсе маанилүү иштерди тандап, ага толугу менен киришип, аны аягына чейин чыгаруу. Мына ушундай укмуштуудай ийгиликтин чыныгы жандырмагы катылган. Убакытты текке кетирбеңиз. Эгер сиз негизги маселелерди чечкиндүү түрдө кабыл алсаңыз, анын жанындагы бардык нерселер убакытты текке кетирген иштердей болуп калат. Белгиленген приоритеттердин көз карашынан алганда, бир дагы иш-аракет мынчалык баалуу же маанилүү эмес. Бир тапшырмага тиешелүү деңгээлде көңүл топтой аласыз. Өндүрүмдүүлүктүн ири сызыгы боюнча жүрсөңүз, иштөө убактысы кыскарып, сапаты жогорулайт. Ошондуктан бул процессти үзгүлтүүгө учуратуу керек эмес. Андыктан ар бир тактоо циклди бузуп, сизди артка таштайт. Мындай тапшырмалардын ар бири фрагментке көбүрөөк күч жана убакыт талап кылынат. Өзүн өзү тарбиялоо. Элберт Хаббард өзүн өзү тарбиялоо кааласаң да каалабасаң да өзүңдү керектүү учурда иштөөгө мажбурлай билүү деп түшүндүргөн. Натыйжада кайсы бир тармакта болбоңуз, ийгиликке жетүү үчүн эбегейсиз чоң дисциплина жана катуу көзөмөл талап кылынат. Бул негизги жана ансыз жогорку натыйжалуулукка жана өндүрүмдүүлүккө жаратуу мүмкүн эмес. Адамдын мүнөзү эрки жана чечкиндүүлүгү сыналганда, башталууга жана аягына чыгууга тийиш болгон артыкчылыктуу тапшырмалардын үстүнөн иштөө чыныгы сыноо болуп саналат. Өзүңүздү маанилүү тапшырмалардын үстүнөн иштөөгө мажбурлаган сайын өзүңүздүн кадыр-баркыңыз жана өзүңүздү сыйлоо сезими жогорулайт. Ошондой эле сиз өзүңүз жөнүндө канчалык жакшы ойлонсоңуз, көбүрөөк иштөөгө ошончолук жетишесиз. Эң чоң мааниге ээ болгон тапшырма аягына чейин алектенип, чындыгында өзүңүздүн мүнөзүңүздү калыптандырып, өркүндөтүп, жеке инсан катары өнүгүү. Күчтүү, натыйжалуу, компетенттүү, ишенимдүү жана бактылуу сезиңиз. Убакыттын өтүшү менен сиз өзүңүзгө кандай гана максат койбоңуз, ага жете аласыз. Тагдырыңыздын кожоюну болосуз. Жеке эффективдүүлүктү тепкич менен көтөрүп, эң бийик жерге чыкканда, сиздин келечегиңиз толугу менен кепилдигин берет. Эң башкы жасалышы керек болгон нерселердин арасынан эң негизгисин жана баалуусун бөлгөндү билиш керек. Ошондо бакаңызды жутасыз. Ишти баштаңыз. Бүгүн жасай турган эң маанилүү жумушту тандап, токтоосуз баштаңыз. Бир жумушту баштоого киришкенден кийин, жумушту толук бүтүрмөйүнчө башка эч нерсеге алаксыбоого өзүңүздү мажбурлаңыз. Бул нерсени сиз өзүңүзгө сыноо катары кабыл алыңыз. Чындыгында жумушту жасоого жана андан кийин аны бүтүрүүгө жөндөмдүү экенсизби? Токтоп калууга жол бербеңиз. Келиңиз, баарын бириктирели. Эми бүгүнтөн баштап ар бир күн жумушка киришкенден мурун биринчи эле баканы жеп алуу эрежесин аткарыңыз. Мында ийгиликтин, бакыттын жана жыргалдын ачкычы жатат. Ал сизди күчтүү жана эффективдүү болууга түртөт. Буга үйрөнүү оңой эле. Жөн гана күн сайын машыгууну улантуу керек. Эгерде сиз маанилүү жана чоң ишти биринчи орунда бүтүрүүгө киришсеңиз жана майда барат иштерди кийинкиге калтырууга эле үйрөнүп каласыз. Сизге ийгилик жаратат. Сиздин алдыңызда 21 эреже, ыкма жана принцип турат. Алар сизди ишти кечиктирбөөгө, ага бат киришүүгө, тез иштөөгө жана көп нерсеге үлгүрүүгө үйрөтөт. Бул эрежелерди күн сайын колдонуп баштаңыз. Ал сиздин аң сезимиңизге сиңип, жашоо образыңызга айланмайынча аракеттене бериңиз. Ошондо сиздин келечегиңиз жаркын болот. Демек, дасторконуңузду жайыңыз. Сизге эмне керектигин чечиңиз. Тезинен баарын жаркын кылып алыңыз. Баарынан мурун өз максатыңызды кагазга түшүрүңүз. Күн сайын алдын ала пландаңыз. Эртең менен пландоого кеткен 1 минутаңыз жумаңыздын текке кеткен 10 минутасын үнөмдөйт. Ар дайым 80-ге 20 эрежесин колдонгондон талбаңыз. Сиз 20% эмгектенсеңиз, 80% жыйынтык көрсөтөт. Ар качан бүт көңүлүңүздү бул 20%га буруңуз. Ар дайым жыйынтык тууралуу ойлонуңуз. Сиз жана сиздин кылган жумушуңуз тууралуу жаман жана жакшы ойлорду сиздин бүткөн жана бүтпөгөн жумуштарыңыз аныктайт. Ошондуктан мен кантип мыкты жыйынтыктарга жете алам деп ойлонуңуз. Бул нерсе сизди көптөгөн жакшы жыйынтыктарга жеткирет. Бүтпөй калган жумуштарыңызга чыгармачылык менен мамиле кылыңыз. Албетте, бардык жумушту бир мезгилде бүтүрүү мүмкүн эмес. Зарыл эмес жумуштарды аныктап, аларды кийинкиге калтырууга үйрөнүңүз. Бардык убактыңызды чын эле маанилүү болгон жумушка буруңуз.
Иштин негизги көрсөткүчтөрү. Жумушту бүтүрүү үчүн кайсы сапаттар керек экенин байкаңыз. Өзүңүздүн күчтүү сапаттарыңызды аныктаңыз. Сиздин адистигиңизге сөзсүз кереги тие турган сапаттарды өнүктүрүңүз. Ишти баштоодон мурун көңүл коюп даярданыңыз. Алдыңызда жумушка керектүү нерселер колуңузда барбы же жокпу? Жок болсо камдаңыз. Баардык кагаздарды, маалыматты, сандарды, жумушчу материалдарды жана шаймандарды, кыскасы тапшырмаларыңызды бүтүрүүгө керек болгондордун баардыгын чогултуңуз. Этап менен иш алып барыңыз. Эң чоң жана эң эле татаал жумуштарды этап менен шашпай бүтүрүңүз. Өз квалификацияңызды жогорулатыңыз. Жумушуңузга зарыл болгон сапаттарды канчалык жакшы өздөштүрсөңүз, ошончолук жумушка бат кирип, аны тез бүтүрүүгө жетишесиз. Өзүңүздүн уникалдуу талантыңызды колдонуңуз. Эмнени мыкты жасасаңыз же жасай алсаңыз, ошону жасаңыз. Эми жан дилиңиз менен ушул иш-аракетти чөйрөсүндө сүңгүп кириңиз. Өзүңүздүн алсыз жактарыңызды аныктаңыз. Сиздин көңүлүңүзгө эң маанилүү максаттарыңызга жетүүдө тоскоол кылган жана ички сырткы факторлорду аныктаңыз. Өзүңүзгө өзүңүз басым көрсөтүңүз. 1 айдан кийин бир жака учушум керек деп элестетип алыңыз. Эми ошол убакытка чейин баардык маанилүү деп эсептелген иштерди бүтүрүп салыңыз. Баардык күчүңүздү чогултуңуз. Сизди эң мыкты продуктивдүү убакыт жана сааттарыңызды белгилеңиз. Күндүн кайсы убактысында күчтүү, сергек жана шайырсыз. Эми эң маанилүү иштериңизди ушул сааттарда жайгаштырыңыз. Жумушка стимул берүүчүлөрдү издеңиз. Баардык нерселерди жакшы жагынан гана көрүңүз жана жакшы жактарын гана алыңыз. Оюңузду проблемаларга эмес, анын чечилишине буруңуз. Баарына оптимизм менен мамиле кылыңыз. Азыркы жогорку технологиялардын кулуна айланбаңыз. Заманбап технологияларды колдонуңуз, бирок аларды торуна түшүп калбаңыз. Коммуникациялык байланыштардан ажыраганга жана бир канча убакыт аларсыз жашоого үйрөнүңүз. Тапшырмаларды бөлүктөргө бөлүү. Масштабтуу жумуш максаттарыңызды бөлүктөргө бөлүп алып, эми алардын ар бирине өзүнчө мамиле кылуу менен киришиңиз. Өзүңүзгө убакыт запасын түзүңүз. Күндө план түзүп, жатып жеке өнүгүүгө дагы убакыт бөлүңүз. Ал убакыттарды маанилүү жумуштарды же маселелерди кантип чечүү издөөгө сарптаңыз. Кийинкиге калтырбоо сезимин өрчүтүңүз. Негизги тапшырмаларды тез бүтүрүү адатына айлантыңыз. Жана эң акыркысы, бир гана иш, баардык артыкчылыкка ээ болгон тапшырмаларды бөлүп алыңыз. Аларды бүтүрүүгө токтоосуз киришиңиз. Толук бүтүрмөйүнчө токтоону ойлонбоңуз. Ушул жогорку жыйынтык жана жөндөн берген жөнөкөй ачкычтар. Жогоруда айтылган эрежелерди күн сайын колдонууга киришсеңиз, ал сиздин мүнөзүңүзгө айланмайынча токтотпоңуз. Бул эрежелер сизге өзүн өзү башкарууну үйрөтөт. Убакытты тартипке түшүрүп, жашооңузду нукка салат. Качан сиз бул эрежелерди толук колдонгонуңузда, сизди чексиз ийгиликтер күтөт. Жөн гана чечим чыгарып, ишке киришиңиз.